Арбаңыздар Айкөл студиясынын көрөрмандары. Бүгүн дагы биздин дил маек берүүбүздө абдан кызыктуу коногубуз келип олтурат. Анда эмесе мен сиздерди коногубуз менен тааныштырайын. Акын, котормочу, коомдук ишмер, Дүйнө элдеринин ассамблеясынын адабий кеңешинин тең төрайымы, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, Москва кайрыктары мурунку азыркы кайрыктар казынасы адабий бирикмесинин чет элдер байланыш бөлүмүнүн координатору биздин аарабызга келип өзүнүн жакшынакай ойлорун бөлүшөйүн деп олтурат. Анда Жамал айым кош келипсиз биздин дил маегибизге. Сиз менен бүгүн биз абдан кызыктуу дил маек курабыз деп турабыз. Анткени сиз мекенден чет Москва шаарында жүрүп, ошол жерде баардык мекендин четинде жүрүп эле баягы кыргызча айтып коет да, ат көтөргүс жүктү көтөрүп депчи. Сиз өзүңүздүн акындыгыңыз менен, ошондой эле котормочулук менен алек болуп, ошондой эле коомдук иштерди аркалап, анан расмий ишиңизди дагы айта кетиш керек. Бүгүнкү күндө Москва өкмөтүнүн миграциялык борборунун менеджмент жана сапаттуу башкаруу бөлүмүнүн башкы адиси катары өзүңүздүн расмий ишиңизди дагы алып барып, андан сырткары коомдук иштерди да алып барып, андан сырткары чыгармачылык иштерди да жолго коюп, уюштуруп, эми мындай санап отурганда бул ушунчалык жогорку энергияны талап кылган, түйшүктү талап кылган, албетте ырахаты жакшы, бирок өтө түйшүктү талап кылган иштер да. Анан Жамал айым, ушуга токтоло кетсеңиз, сиз кандайча ушул иштердин баары менен алек болуп, кантип жетишип атасыз, эмнеден башталды, Москвада иштеп атып эле же мекенден четте жүргөндө сиздин ушундай өзүңүздү мекенге болгон сагынычыңыз ушул жолдорго алып келип, эл үчүн кам көрүп, ушундай бир ички сезимдериңиз тынчтык бербей, өзүңүзгө түйшүк болсо дагы түйшүктүн ырахаты бар экендигине ынанып, анан ушул жолду тандап алдыңыз. Анда кеп башынан болсун, сизде кезек. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу журтум, урматтуу мекендештер. Ушу 2 күндөн бери Бишкек жерине келип, ата журттун жытын жыттап, кучагыңарга ушу кабыл алынып, эң сонун бир өзүбүздү бир жомоктогудай бир атмосферада жүрөбүз. Бул дагы абдан жакшы иш. Алыскы баягы мекенден алыс кеткенден кийинки адамдардын бир жүрөгүндөгү бир кандайдыр бир ушу сагыныч, кусалыктын баардыгы тең ушул жерден, мекенден ушу сени тосуп алган адамдардын бир башкача сага мамилеси, мээрими жана ошондой эле көңүл буруусу азыр аябай адамдардын мындай руханий дүйнөсүн жаңыртып, адамды башкача кылып коюп атпайбы? Ошо 2 күндөн бери ушундай сонун ушу Кыргызстаныбыздын Бишкек шаарынын дагы өнүгүп, гүлдөп атканына дагы сүйүнүп атабыз. Андан сырткары ушул чет жерде жүрүп, ушу топурактын алтын экендигин сезип жүрөбүз. Мына ушул алтын топурагыбызды дагы ушу эч унутпай, элибизге, жерибизге ушу колдон келишинче бир пайдабыз тийсин деген өңдүү бир жакшынакай эмгектерди жасап жүрөбүз. Бул дагы тагдырдын буйругу экен. Ушу 20 жыл мурун мен ушу миграцияга кабылып калгам. Ушул жерге барып эле ошо диплом алыптырбыз, баягы Союз убагында окуптурбуз. Жакшынакай ушу окуу жайын бүтүрүп. Окуу жайды ошол жактан бүткөнсүзбү? Жок, окуу жайды мен бул жерден бүткөм. Пржевальск ошол мамлекеттик окуу жайын бүткөм. Ошол жерден бүтүрүп, диплом алып, бул жерде дагы баягы бир топ жылдар иштеп кичине. Андан кийин баягы өзүңүздөр билесиз, Союз тарап кетти, элдин баары кыйналды. Нан таап жегенге дагы мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол учурда анан үй бүлөнү багыш үчүн моюнга ушул бир милдетти алып, ортодо баягы турмуштук да маселелер болду. Жолдошумду да жоготуп алдым. 3 бала менен калдым. Анан ошол убакта белиңизди бекем бууп, бууп, ушул мына ушул
чет тарапка элдер кетип атат, чет эл менен деле байланыш болуп атат ооба деп ушул баягы биринчи мигранттардын барганы эле баягы кыска акыл менен барат экенбиз, кыска ойлойт экенбиз. Мындай баягы биринчи барып эле кээ бир документ андай мындай жактарын мыйзамдаштырбай туруп эле ой мен бир эле жыл иштесем болду, же болбосо 2 жыл иштесем болду негизи барганда ошентип барышат дейт экен да, анан туура. эле кайта кетем дейт экен да. Мен болсо ошондо эле эмнегедир абдан мындай тереңин ойлогон окшойм да. Себеп дегенде Максат коюп. максатты коюп, балдарымды бутуна тургузушум керек, ошо кандай болбосун. Акыры жакшы болуп калсак мекенге кайтабыз, бирок ошол барган жердин мыйзамын сактап, барган жердин элинин баягы каада салтына көнүп, ошо алар менен ошол алардын өзүнүн Журулушуп кеткенге аракет жасаптырсыз да. өзүнүн тилинде сүйлөшүп, алар менен ушундай бир ымалашабыз деп ойлоп, 3 айга жеткизбей эле, ал кезде баягы жеңил упрощенный порядок деп койчу, ошол 3 айга жеткизбей анан жарандыгын алгам. Андан кийин ушул менин жарандык алганым абдан көп менин ушулку азыркы күндө иштеп аткан иштериме дагы, коомдогу иштериме дагы, чыгармачылыгыма дагы, ушу бир туугандарыма, элиме, жериме кылган кызматыма дагы абдан түрткү болду. Себеп дегенде мен өзүм ошол жерден жанагы милиция бөлүмүнөн эле ошол жакшынакай өзүмө жана арыз жазып, жарандык алуу үчүн арызды жаздым. Ошол арыз 3 мындай 6 бет, 3 баракта. Ошондо анан айтып калышты, инспектор, ошо иштеген Красносельский районный ошо отделдин инспектору айтып калды, бир эле жазганда, кол менен жаздык. Ошо кол менен жазганда бир дагы орфографиялык дагы катасы жок. Андан грамматикалык дагы катасы жок. Сабаттуу жазылган. Сапаттуу жазылыптыр. За все эти годы, которые я работала здесь, я не видела ни одного человека, деди, которые так писали, деди. Анан эле алар менен байланышып калдым мен. Байланышып калып эле номериңизди таштап кетиңиз деди. Таштап кеттим. Мага 2,5 айдын ичинде эле паспорт келди, берди. Ошону менен эле анан баягы өзүбүздүн ушул жерден Кыргызстандан барган мекендештерге жардам берип, жарандык алуу боюнча баягы аларга ошол арызын, кайсыл бир документтерин, ошо барган жерге регистрацияга турчу ушул документтерин дагы ошо тариздеп, ошолорду жазып атып эле, анан баягы мындай атым чыгып калды да. Ошону менен ошол кезде эле жакшы турбайбы, мына мен сага жардам берип коеюн, 2 балаң Кыргызстанда болсо, сен деле мендейсиң, мен мына 3 баламды таштап келдим, сен деле мендей турбайсыңбы деп ошол эчен үй бүлөлөргө, эчен Кыргызстандык, Өзбекстандык да жарандарга ушундай жардам берип Сиз ошентип жардам көрсөтүп, ошо миграциянын түйшүгүн тартып атып эле анан өзүңүздүн билимдүүлүгүңүз менен, өзүңүздүн ушундай документ иштерине мыктылыгыңыз менен өзүңүздү демне жарандык алып, бутуңузга туруп баштаганда эле анан элдин баарына жардам көрсөтүп баштаган турбайсызбы? Сиздин коомдук иштериңиздин башталышы ошол жактан башталган го дейм. Эми коомдук ишмер дароо эле бериле калбайт да. Сиз эми коомдук ишмер деген даражага жетип, бүтүндөй Кыргызстанда, Москвада баардык диаспора, ассоциация бүт баардыгы сизде коомдук ишмер деп баардык жерде таанып билип аткандан кийин мына бүгүнкү биздин Манас академиясынан дагы абдан жакшы, сый урматтуу сыйлыкты алып кубанып турган учуруңуз, ошо биздин алтын түндүк деген төш белгибиз дагы ошол сиздин буга чейинки иштеп аткан, аркалап келген, жараткан ийгиликтериңиздин түшүмү деп түшүнөмүн. Ошол коомдук иштериңиздеги бүт жасаган иштериңизге мындай баа берүү деп түшүнөмүн да. Албетте сыйлыгыңыз кут болсун. Ошондой эле чыгармачыл жактан да кандайча, анан ошентип сиз биринчи документтерин иретке келтирип жардам берип баштап эле анан ошолордун ар түрдүү тагдыр, ар түрдүү ал тагдырдын ичинде дүйнө, адамдын ички дүйнөсү менен жакындап, анан алардын тамырын тартып, жан дүйнөсүн дагы ачууга жетишиптирсиз да. Анда ошондон кеп баштайлы. Эң туура айтасыз.
ушул азыркы күндөгү ушул чыгармачылыктын дагы же болбосо ошо кандайдыр бир жакшы жетишкендиктин момунтип мекенибизге жөнөлөчү маанайыбыз момунтип мындай бир башкача жаркына жакшынакай болуп келип мына кайсы жерде болбосун мына өзүңүздөр көрүп атасыздар эмне деген сый эмне деген урмат. Бул элиме жериме 1000 мертебе айланып кетейин. Баарыңыздарга рахмат, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Ушу адамдын эмгегин ушу билип ошонун баардыгы тең ушу биздин бул касиеттүү эле деп коеюн. Ошо улуттук ошо Манас академиясына дагы 1000 мертебе рахмат. Себеп дегенде ошол баштапкы ошол башаттын баардыгы ошондон башталыптыр. Ошондон башталып, мына менин башатым ошол биринчи менин ошо арыз жазганым болуп атат да. Андан кийин анан жанагындай алардын баардыгын тариздеп атып, мына азыркы ушул күндө болсо жалгыз эле адам өзүнүн гана көйгөйүн эмес, башкалардын да көйгөйүн чечип баштадык да. Себеби ошол жолду мына адамдын тагдыры, өзүңдүн тагдырың бул жон тери менен сезмейинче бул эч качан бирөөнүн мындай жардам да бере албайсың, кол суна албайсың. Өзүң ошол жон териң менен баарын көргөндөн кийин, могу жеринде мен кичине туура эмесирээк кылып койдум беле, бул мындай кылсаң жеңил болот деп бир башкача болот да. Ошон үчүн анан кетет экен да. Ооба, ошондон кийин эле мына башталып кетти. Бул мага абдан чоң опыт болуптур да, практика болуптур. Андан кийин эле келип ушул Москвага, анда Кострома деген шаарда элем, Кострома шаарында ошо 2 жыл иштеп, анан андан Москвага келип калдым. Москвага келип иштеп эле анан диаспоралык коомдор менен байланышып, акырын жүрүп, анан ушу аялдар комитеттери бар эле, алар менен дагы жакшынакай иштешип жүрүп, андан кийин мына адабий коомчулуктар бар экен. Жанагындай ал дагы турмуштун көп кырдуу сырларынын баарын тең ушулар менен билип, анан өзүбүздүн баягы кичинекей чымын, ушундай бир кичинекей чымын дагы чоңоюп баштады да. Өзүнөн өзү ушул талант деген нерсе өзүнөн өзү чыгармачылыкты багып атасыз да. Чыгармачылыкты багып баштадыңыз, анан ошондо көөдөнүңүз толуп баштады. Ооба. Жанагы адамдын тагдыры деген сөздү айтканым бекер эмес. Себеби жанагы ушул арыз жазгандан кийин эле көптөгөн арыздар келе баштады. Бирөөнүн баягы ушул көпчүлүгү эми тариздешүү, жана документтер тариздештирүү жагдайында болот көпчүлүгү. А көпчүлүгү болсо үй-бүлөлүк жана араздашуу, эже мен мындай болуп калды, мындаган тем, же болбосо мына балам окууга бара албай атат, мындаган тем, же болбосо ушул жанагы ортобузда жанагы аябай каргаш алуудагы аябай көп жылдарды өткөрдүк. Убактылуу жанагы ковид оорусу болуп калбадыбы? Ошол убактарда эмне деген үй-бүлөлөр жакын кишилеринен ажырап, эмне деген гана келе албай, ушул жердеги тиги жерде ушул Москва жергесиндеги сөөктөрдү бияка жибере албай, эмне деген мына ошол учурда дагы өзүнчө бир мындай гал-центр болуп, мындай күнү түнү ушундай чалууларды алып, угуп, анан ошолорго ушундай жардам берип аттык да. Мына мунун баары тагдырда. Анан кийинки ишим болсо ошол коомдогу иштерди ушундай иштеп атып эле кийинки ишим анан соттордо, анан тергөө Москва шаары жана областы боюнча тергөө жана сот комитеттеринде, сотторунда ошол жанагы тергөө бөлүмдөрүндө котормочу болуп иштеп баштадым. Ооба, котормочу дегениңизде сөзүңүз оозуңузда жанагы миграцияга барган көп эле мекендештерибиздин көбү орус тилин жакшы билбегендиктен, же болбосо эми ал жашыруун эмес да. Анан кийин же болбосо момундай сүйлөшкөнү менен сот процессине келгенде өз оюн толук айта албай, же болбосо ал жактан угузулган чечимдерди толук түшүнө албай дагы өз укуктарын коргой албаган фактылар өтө эле көп да. Анан ошондой учурда дагы аларга сиз жан дилиңиз менен жардам берип, мындайча айтканда укуктук жактан дагы элдерге жардам көрсөтүп баштаптырсыз да, Ооба, эң туура ошол 2010 жылдан бери мен иштедим. 2021 жылга чейин иштедим ушул тергөө комитеттеринде. Анан ошол учурда өзүбүз иштеп
атып эмне деген жанагындай эми кылмыштын бир аябай орто анан жеңил стадиялары бар эмеспи, эми ошондойлордун баарын көрдүк. Баягы кылмыш болгон жерге барып дагы катышып аттык. Эми ал кылмыштын улуту жок деп коет го. Жакшы сөз бар эмеспи, ансыгандай. Бул жакшы деле сөз эмес, бирок эми мындай түшүнсө болот да. Анан ошол учурда эми ошол кылмышкерлер баягы кээ бирөө кылган ошол кылмышын кадимкидей мойнуна алып, мындай жигитче эле да, мындай адамча эле жакшынакай мен ушуну кылып койдум, билбестиктен кылдым же кечирим сурайм дейт. А кээ бирөө болсо ошол көрүнүктүү мындай далилдүү ушул тастыктамалар турган күндө дагы тескерисин айтат да. Анан ошол учурда алар менен баягы официальный расмий тилдеги сөз менен сүйлөшпөй, аларга юридический баягы терминдерди айтпай, өзүбүзчө мына регионго жараша даже ошондой сүйлөшсө болот да булар менен. Эгерде мына түштүк регион болсо түштүктөрчү кичине сөздү баштап, мындай түндүк регион болсо түндүктөрчү сөздү баштап, ай балам ушунча нерсе болуптур, ушул жерде эми болгон нерсени эле айтып кой. Мулдың эми эл алдында, Кудай алдында, ата энең алдында деле сен таза болушуң керек. Аркы дүйнө деген бар, берки дүйнө деген бар деп кичине мындай сөздөрдү айтканда, анан алар селт эте түшөт дагы. Анан ошо кылмышкери мындай өзүнүн баягы адамдык касиетин сезе баштайт. Мына көрдүңүзбү? Сиз психолог да болуп атпайсызбы? Бул суроо мен ошо Москва шаардык сотунда катышып аттым. Анан бир эмес 3 сот сурап атты. Ошол бир кылмышкердин ишин. Ошол кезде анан мени мындай залдан акырын чыгарды да, чыгарып өздөрүнүн мындай өзүнчө кабинет бар экен, ошол жерге чыгарып анан ушу как вы думаете, ушул жерде кылмышы кандай деп ойлойсуз, сиздин оюңузча? Тастыкталбай атат да, ал мойнуна албай атат. Ушуну кандай деп ойлойсуз? Ушул кылмышкер кылган деп ойлойсузбу? Же кандай сиздин оюңуз дегендей менден дагы ушул суроо сураганда мен өзүмдү абдан мындай жакшы сездим да. Бул ушул бийик даражадагы соттор менден сурап аткандан кийин бул жерде бир абдан бир маанилүү нерселер бар. И так билебиз маанилүү экенин. Бирок ошону сурагандан кийин, анан ошону кийин ошол факты жоопкерчилигим ого бетер артып, мен ооба бул жерде кылмышкер күнөөлүү деп мен ойлойм. 80%-тен жогору ойлойм дедим. Себеби дегенде, ал кийин анан ошол дагы иштер, башка иштерге уланып, анан тастыкталды да. Чындыгында кылмышкер ошол күнөөлүү экен да. Көрдүңүзбү, ушундай нерселер болуп, анан ошонун бүт баарын аралашып иштеп атып, баягы күндүз эртеден кечке түрмөдө отурасың, же болбосо сот залында отурасың, же болбосо жанагы ошол кылмышкердин ата энелери менен, бир туугандары менен ошо сиз алар менен тагдырлашып болуп эле ошонун азабын тартышып, түйшүктөнүп, эми мындай айтканда ал деле баягы сиздин ички дүйнөңүз менен жардам берейин деген ниетиңизден эле ошентиңиз да. Мисалы үчүн баягы өзүбүздүн мекендин жарандарына ушинтип жакындан жардам берейин деген ниет мененчи, бул дагы сиздин бир ар намыстуулугуңуздун бийиктигинде болуп атат да. Өзүңүз чет жерде жүрүп, баягы аябай жакшы айтып кеттиңиз да, баягы жон тери менен сезип депчи. Жон териңиз менен мигранттык жашоо, документтерди калыбына келтирүү, ошолордун баардыгын билгениңизден кийин ушулар ушул жерден билбей калбасын, булар момундай кыйналып калбасын деп атып эле баарына кучагыңызды жайып, анан жөн эле жакшы эле сөз айтып койбостон ага укуктук жактан дагы жардам көрсөтүп, күн түн алар менен жүрүп, бул абдан чоң жоопкерчилик. Бул мен деген эр азаматтын да колунан келе бербей турган жоопкерчилик да. Ал үчүн чындыгында мен ушу аял заты катары сизге аябай ыраазычылык билдирем. Бул деген балким ошол сиз эмне которуп берип аткан, сиз ошол оор учурда жардам берип аткан адамдардын кээси билип, кээси билбеген чыгар. Бирок деген сиз аял заты кыргыздын ар намыстуу кызы катары абдан чоң жоопкерчиликти моюнга алып, көп адамдын тагдырынын чечилишине себепкер болуп турсуз да.
эми сөздү рахмат. эми сөздү мен немеден чыгармачылыктан баштайын деп атамын да. Эми ошол карабайсызбы, сиз ошондой түйшүктүү иштерде жүрүп дагы бул адам сезимин баягы бычакты бүлөгөндөй кылып бүлөп, сезимди курчутуп, анан өзүбүздүн ички дүйнөбүздү жаңыртып, жаңылатып турмайынча кандай акындын жүрөгү жүрөк болот да. Ал үчүн кантип сиз ошондой тагдырлар менен да аралашып жүрүп, ошондой жоопкерчиликтүү жумуштарда да жүрүп, анан бул акындык түйшүктү тартканга кантип убакыт таптыңыз? Ой, эң жакшы суроо болду. Бул ал дагы баягы турмуштук, бул мигрант жарандары ошо баягы тышка чыккандан кийин баягы ден соолукту карабай калат экенбиз да. Баягы жанагындай эле жүктөрдү мына муну бүтүрүп алайын, анан муну бүтүрүп алайын деп ортодо ошол азгырылып эле, азгырылып эле баягы чындыгында баягы мындай бир каражат маселесин ойлойсуң, бутка туруп алайын дейсиң, балдарды чоңойтуп алайын дейсиң. Ошентип жүрүп, ошо ден соолукка дагы карабай калган экенмин. Анан ушу аябай катуу оору менен оорудум. Онкология биринчи эле ушу жыгылганда онкология 4-стадияга менен оорудум. Андан кийин ушу 4 жолу операция болдум. Биринчи эле операциям ушу 16,5 саат болду. Анда бул биздин өзүбүздүн тиги ага туугандарым, кайын журтум бардыгы менден үмүттү үзүп эле коюшуптур. Балдарым жаш, кичинекей, анан ошол убакта аларга айтышыптыр, бияктагы аксакалдарыбыз, ай мамаңды, апаңарды жоготуп эле койдуңар го, силерге жаш деп баягы сөөгүн бербей атат го. Эме болсо ачык эле айткыла, бул жерден киши жиберели дешипчи. Себеби 16,5 саат деген бул медицинада деле мындай редкий болчу нерсе да, сейрек кездешүүчү. Анан ошондой нерселердин баардыгын өткөрүп, баягы ооруп, аркы берки болуп, дарыланып жүрүп, анан эле ошо бир жакшынакай күндөрдүн күндөрүндө ошо өзүм бир баягы ооруп, дары алып атып, анан бирдеме келип калды. Жазып жүрдүм. Ага чейин бир статьяларды, жанагындай Нур деген газета бар болчу. Ошол убакта бизде ошол Нур деген газета Москвадагы. Ошол газетага баягы жумуштан иштеп атабыз да, сотто иштеп атканда эле адвокаттар, коргоочулар мага сүйлөшүп калышат. Анан алар эле биз ушундай статья кыргызстандык жарандар менен иштешели, буларга да жардам керек болуп атат. Ошону чыгарып бергиле газетага деп калат. Деп алар жөнүндө статья жазып, ошо Нур газетасына чыгарып жүргөм ага чейин. А бирок ырды илгери жазчумун кичинекей кезимде. Анан ортодо баягы турмуштук маселе аркы берки болуп токтотуп койгом. Анан эле бир убакта ушул баягы ооруп аткан убагымда келип калды. Анан жаздым. Баягы толгонуп катуу ооруп аткан убакыт экен, ушундай жаздым, жазып эле анан коюп койдум. Анан бир күнү эле ушу бир жакын досторуман бирөө келип калганынан мен ушинтип ыр жазып койдум эле деп окуп берсем эле ыйлап ийди. Шолоктоп ыйлады. Анан муну сен жаздыңбы же бирөө жаздыбы дейт. Ой, өзүм жаздым деп эле ошентсем анан бүт өмүрүңдү жазып салыптырсың да, буну деген абдан жакшы жазыпсың. Сен дагы эле жазышың керек экен муну деди. Андан кийин баягы сөзгө манчыркап калдымбы деп эле анан кийин кичине жазып баштадым дагы. Андан кийин эле анан ушу Зарыл Омиралиева деген жакшы досум бар. Ал дагы акын, лирика жазган жакшы кыз. Ошол кыз эле мени чакырып туруп, анан ооруп жүргөн убагымда эле ошо редактор кылып койду. Ушу Москва кайрыктар казынасы деп азыркы аталышы. Ушул адабий бирикменин ошо бир алып барып эле анан Багыт Шериевич Бапанов бул кайрыктар казынасынын ошо атасы деп коебуз. Биздин ошо негиздөөчү, ошо баарыбызды тең канатына калкалап ошо алып жүрүп, мына азыр Москва кайрыктары. Ошол адабий ийримди негиздөөчүсү. Анан эле мен редактор болуп калдым. Ошол редактор болуп калып, абдан анан жаныбызга ошо абдан сонун жаштарды алып, улгайгандарды да баарын алып, бир аябай сонун азыр ошо
айтып калышат, Москва кайрыктарынын алтын доору эле ошол депчи. Ушундай бир сонун иштедик. Себеби элдин баары жумушта да. Мигранттар ыр жазууга барган эмес. Кино көрүүгө барган эмес ал жерге. Акча табайын деп барган. Үй бүлөсүн экономикалык жактан, социалдык жактан дагы ошо өлкөгө кичине жардам берели деп барган. Бийиктетели деп. Анан эле жанагындай болуп калганда жумуштан кийин анан аларды чакыра баштадык. Жумуштан кийин күпүлдөтүп ыр жазышат, мына деп. Ушинтип аябай жакшы, сонун доор болду. Мен дагы ошол аз эле ыр менен өз ырым бар эле да ошол убакта редактор болгондо. Мен андай деле ырым жок. Ой, мен жазуучулар союзунун мүчөсү эмесмин, мени койбогула деп мен айттым ошондочу редакторлукка. Деп ошентсем эле жок, биз сенин көзүңөн көрүп турабыз, иштейсиң деп туруп эле коюп салышты. Анан ошол боюнча иштеп кеттим. Абдан жакшы алып кеттик. Эң сонун ошол кездеги биздин насаатчыларыбыз бар эле. Ошол кезде биздин шакирттерибиз дагы болду. Аларды кандай чогулттуңуздар? Же реклама кылып жарыяладыңыздарбы? Же өзүңүздөрдүн эмнелер аркылуу кулактандырууларды бердиңиздерби? Баягы чыгармачыл адамдарда табыш керек да. Нур газетасы деп атпайбызбы? Ошол кезде Багыт Бапановдун Нур көп тармактуу компаниясы бар болчу да. Анан ошол Нур газетасы чыгып эле ар бир метронун жанында ошол Нур газетасы 10 000 деген тираждар менен чыкчу ошол убакта. Анан ар бир ошол метронун алдында туруп кыргыздар көп чогулган жерлерге биринчи азыркыдай кафелер көп эмес болчу, анда андай сейрек аз болчу, ошондой кыргыздар чогулчу жерлерге алып барып таратышчу. Сөзсүз түрдө биздин ошо Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинде, өкүлчүлүгүндө ушундай жерлерде болчу да газета. Ошол газетадан анан таланттарды издейбиз, калемгерлерди издейбиз. Бизге ушундай Москва кайрыктары жарыя берилген адабий клуб бар, ошого кошулгула, талантыңарды өстүрөбүз дей баштадык. Ошону менен анан мына бүгүн азыр 15 жашка толуп, мына бул Кыргызстандын ушу адабий тарыхында болуптур. Ушу биринчи эл аралык адабий курултай болуп атат. Мына бүгүнкү немнеге азыр келдик да, сиздин сөзүңүз мененчи. Бишкекке келгендеги максатыңыздар сиздер ошо жөн эле эмес, чыгармачыл инсан катары ушундай чоң бир курултайга келдиңиздер да. Ооба, туура. Буга чейин болбогон эң биринчи курултай, чыгармачыл инсандардын. Ошондо кайсы жактардан конокторду алып келдиңиздер? Биз мына бул коноктор көбүнчө биз азыр эми Москвада жашап атабыз да, Россиянын борборунда жашап аткандан кийин биз көбүнчө азыр ошо Россия жазуучулар союзунун ошо төрагалары менен, Россия жазуучулар союздары менен абдан иш алып барып атабыз. 2018 жылы эле ошо ортодо бир кандайдыр бир убакыт болгон, пауза болуп калганда, кыргыз мигранттары баягы Россия жазуучулар союзу менен жакшы иштешпей калышкан. Анан 2018 жылы биз акырын алар менен иштешип баштадык. 2020 жылы Москва кайрыктары адабий клубунун 10 жылдыгын белгиледик. Ушул 10 жылдыкта биз меморандум түздүк алар менен, келишимдерди түздүк. Андан кийин эле ушул өзүбүз алар менен ошо мындай абдан камыр жумур болуп иштей баштадык. Себеби алардын ырларын биз кыргызча котордук. Биздин ырларыбызды алар баягы подстрочник кылып берсек, алар жакшынакай кылып баягы рифмалап башташты. Китептерди чыгара баштадык. Ошо 10 жылдыкта эле ошо бир Москвадагы ошо жүргөн ошо адабий ишмерлерден, акын жазуучулардан 6-7 кишини бул кишилердин эмгектери бар экен, бул кишилердин эмгектери бар экен, баягы котормосу бар экен, поэзиялары, прозалары бар экен дегендей кылып туруп бизден ошо 6 кишини жазуучулар союзуна мүчөлүккө алышкан, Россия жазуучулар союзуна Москва областтык бөлүмүнө. Быйыл биз дагы жакшылап иштешип алар менен ушундай Алар бары кыргызстандыктар. Кыргызстандыктар Москвада жашагандар. Москвада жашагандар. Анан Россиянын жарандыгын алгандар. Россиянын жарандыгын алгандары да бар, алган эместери дагы бар. Алту ошондо Россиядагы
жазуучулар союзунун мүчөсү болду. Ооба. Бул абдан Мүчөсү чоң болду. жетишкендик да. Ооба. Ушу 10 жылдыгыбызда аябай жакшы иштер болду. Ошентип белгилеп иштей баштадык. Андан соң эле ушул мына ошол жылдардын аралыгында бул азыр мен бир эле китеп алып келип турмун. Бул мындай «Две столицы» деген, мына Москва, Бишкек деген китеп чыгардык. Россия жазуучулар союзун менен чыгардык да. Бул бир жагы орусча, бир жагы кыргызча, билингва да. Ушул жерде мына эң сонун кылып ушундай китептерди чыгардык. Көрсөтүп коелу. Экранга. Мына момундай журналдарда, мына бул Эки борбор Москва, бул Бишкек. эки борбор, мынакей көргөзүп койсоңуз. Эң мына Бишкегибиз, Москвабыз. Ушундай да бардыгы. Мына бул жерде дагы мына Бишкегибиз, Москвабыз. Бардыгы турат. Бул жерде ача салса эле мынакей. Мына Бишкек. Бишкек жөнүндө ушул мына проза, бул жерде ошо Бишкектин сүрөтү бар да, ушундай. Ырларда дагы ошондой. Мына ырларыбызда дагы ар кандай мынакей. Андан кийин дагы массалык маалымат каражаттары биз менен кызыга баштады да. Биз алардын жазуучулар союздары менен иштеп баштагандан кийин анан биз ушул 2020 жылы дагы ушул лифт адабий бирикме лифт менен иштей баштадык. Мынакей лифттин сүрөтү. Булардын конкурстарына катыштык, съезд, форум, эң жакшынакай мына 2019 Бул жылы Москвадагы адабий бирикме. адабий бирикме. Бул ушу Евразия жана Африка элдеринин ассамблеясынын адабий кеңешине биз мүчө болуп кабыл алындык. Ошол 2019 жылы эле ушул мени ушул адабий кеңешинин тең төрайымы кылып шайлашкан. Ошондон бери мына анан биз дайыма мына лифт деп ушундай журналдар чыгарып, мына бул журналдардын ичинде мына биздин өзүбүздүн мынакей мына Бакудагы иш чарабыз. Бакуда ошол 2019. А булар болсо лауреаттар. Булар дүйнөлүк маанидеги ушундай бир абдан мына абдан жакшынакай. Мына дипломаттар, биздин дипломанттарыбыз бар бу жерде. Мына Сулайманова Жанара Денизовна ушул жылы болду. Мына ырлары Асан Тынаров болду. Мына ушул жерде мына бардыгынын ырлары, бардыгынын ушундай. Ошо сиздердеги адабий ийримдеги. Ооба, биздеги адабий ийримдегилер ушинтип катышып, мына өздөрүнүн ошо ырларын бүт баарын чыгарышты да. 2-3 дагы мунун санында менин ырым бар, Жазгүл Жандарованын ыры бар, Акрам Турдубаев агайдын котормолору бар. Ушундай мындай китепте, мындай журналдарыбыз жүздөп саналат. Андан сырткары чоң эмгек турбайбы? Атайын ушул көргөзмөгө алып келдик. Себеби мына өзүңүз сиз айтып аткандай, азыр биз тиги Кыргыз Республикасынын президенти, биздин ажообуз ушу улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген аябай сонун жарлыкты чыгарбадыбы. Ушул жарлыктын негизинде биз быйыл мына азыр ушу адабият уңгу жолунда деген ушу Москва кайрыктары адабий клубунун бирикмесинин ушул 15 жылдык мааракесин белгилөө үчүн мына бул курултайыбыздын атын ошол адабият уңгу жолунда деп атадык. Эң сонун. Бул жөн гана адабият эмес, бул дүйнөлүк адабият болуп атпайбы, эл аралык адабият болуп атпайбы. Мунун өтө жакшы жери себеп дегенде ушу башка бүтөн эл бүтөн жерде жүрүп эле көрдүңүзбү эмне деген эмгектерди кылып атышат. Азыр көпчүлүгү жазуучулар союзуна дагы мына мүчөлүккө кабыл алынышып, китептерин чыгарышып, анан биз алар менен биригип туруп мындай антологияларды чыгарып атабыз. Альманахтарды чыгарып атабыз. Алардын массалык маалымат каражаттарында чыгып атабыз. Телевиденияларда чыгарып атабыз. Керек болсо мына поэтическое турне деген сөздү унутуп калышкан азыр. Эгерде сен үчүн бирөө бир тыйынын ашык чыгарбайт. Россиянын өкмөтү менен Казакстандын өкмөтү ортодон акча чыгарып туруп, мына былтыр 7 шаарга ушу Сабаева келип бериңиз, ырларыңызды интернеттен элдер кызыгып атат, 7 шаарга деп, 7 шаарга ушу поэтикалык турне 11 күнгө жасап беришти. Бул эмне деген эмгек? Бул чыгармачылык инсандар үчүн бул жөн эле кол жеткис нерсе да. Ооба.
Анан бир таң калган нерсем бул ушу казак жергесинде ушу мен барган шаарларда эми баягы акындын акындары бар да, керек болсо ошо поэтический турнесин жасап берчүлөр. Бирок алар жүрөгү менен ушу биз сиздин ушул интернеттен эле окудук элек ушул ырыңызды деп ошол ырларымды жатка айтып беришти. Өздөрү кээ бирөө окуучулар жаттап алыптыр, кээ бирөө мындай кагазга жазып алыптыр, ошолор окуп берди. Абдан жакшы ушул биздин Дүйшөн Шабанов деген агайыбыз бар, профессор, Гумилев атындагы университетте иштейт экен, Астанада. Шаматов Дүйшөн агай. Агай бизге да келип жүрөт. Манас дегенде, кыргыз элим дегенде, намыс дегенде моундайынан, жантайынан жата калган агай да. Агай өзү келип баягы жерде сөздү сүйлөп туруп, ушундай бир сонун ой бөлүшүп, анан өзү ошо Ысык көлүм деген ырымды окуп бергенде мен башкача жамал болдум да. Ар бир жерге барганда ошо адамдын бир ушу эң сонун бир баягы талуу жеринен бир кармап бир жакшынакай бир сонун ондай күчкө келтирип койган. Келиңиз эми биз дагы сиздин ырыңызды укмайынча эми берүүбүз кызыксыз болуп калат. Акындык өнөрүңүз жөнүндө абдан жакшы сөз болуп калды. Анда өзүңүз бир ырыңызды жакшылап көрөрмандарыбызга окуп берсеңиз. Чоң рахмат. Азыр так Бишкектин кечинде турабыз. Бишкек кечи деген ырым бар экен. Ушуну окуп берейин. Келиңиз. Жашыл көйнөк кийип келдим сен тарапка. Жадырап күт, жалооруба кел шашыла. Жаратылыш кооз килемдей ачып койнун. Жарашса дейт мени сага, сени мага. Гүлзарларда жылмайгандай бизге гана. Кызганышып термелишет жагалдана. Качан эле унутулган чаңкоолорум. Кайра келсе сагынычтар күйүп жана. Тереңинде дилимди жубатасың. Терип гүлүн белек арнап кубантасың. Каректерим эмнегедир ирмелишпей. Капырай кантесиң уялтасың. Издейм талбай ааламдан, аяламдан. Илебиндей ак таңда жааган жаандай. Бишкек кечи үндебейт телмирбечи. Делебени дүүлүктүрбө, жөн гана кыялданам. Азаматсыз. Эң сонун. Баягы ушунчалык мекенге болгон сагыныч, анан ошо мекендин кооздугу, сулуулугу, мында образдуу бериптирсиз да. Аябай саптарыңыз дагы эң сонун. Сиздин акындык өнөрүңүзгө дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Анткени могуреке курултайда дагы сиздер албетте бул чоң жумуш, өтө чоң жоопкерчилик. Азыр өзүңүз башында айтып кеткендей улуттук дем деп ушул оңгу жолдо аябай сонун иш-чаралар өтүп атат мамлекеттик деңгээлде. Анан ошону сиздер мекенден сыртта жүрсөңүздөр дагы жогоруда сөз болгондой биздин мамлекетибизде чыккан ар бир долбоорлорго кайдыгер карабай ушунча чын ниетиңиздер менен берилип, ошону ишке ашырууга абдан кызыктар, ынтызар болуп турат экенсиздер. Ал дагы аябай биздин жүрөгүбүздү жибитип кубантты. Анан мени дагы бир кубанткан нерсе, мына Лифт деген журналды бирикмедеги чыгармачылык мындай байланышты берип атпайсызбы? Ушул нерсе көп жерлерде мындай ажырым болуп өксүп калды эле да. Анан сиздерди мен азыр сиздин демиңиз менен могуларды көрүп угуп отуруп айтып атам да, бул өтө азыркы коомго, азыркы учурга бериле турган руханий гүл азык да. Мына ошону сиздер суу куюп, жандандырып, өстүрүп, элдерди суктандырып, анан бирикме болгондо чогулуп чыгармачыл инсандар, анан ичинде бугун айтып, ыр окуп, шатыра шатман болуп тарап кетет да. Сиздер ал деңгээлден абдан жогорку деңгээлге көтөрүлүп кеттирсиздер да. Мен байкап, карап отуруп, ушундай анализ кылып атам. Бул деген ар бир адамдын колунан келбейт. Ал жерде албетте сиздин абдан чоң эмгегиңиз жатат. Азаматсыз да.
азаматсыз. Жериңизге бир кошумча айта кетейинби? Ушу бул дүйнөлүк элдердин ассамблеясынын адабий кеңеши болуп атпайбы? Ошон үчүн биздеги жана мына 162 мамлекеттин ушу акын жазуучулары менен иштешкен биздин мына ВАУ деген Всемирная организация писателей, бүткүл дүйнөлүк жазуучулар бирикмеси. Мына мени менен ушул жолу ушул жазуучулар союзунун председатели Маргарита Аль келди. Мына себеп дегенде мен Манас улуттук академиясы тууралуу, Кыргызстан жазуучулар союзу тууралуу, биздин министерствобуз кандай иштерди кылып атышат, эмне ошо ар бир нерсебиздин бүт баарында бул кишилер биз менен аралашты. Себеп дегенде мына кабардар болуп турат. Кабардар да, ар бир ишибизге себеп дегенде биз чакырабыз, аларды келишет. Жакында эле мына ушу Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгын белгилегенде дагы ушу эң эле мамлекеттик ушу китепканада ушу чыгыш адабияты борборунда белгиледик. Эмне деген сонун сөздөр айтылып ушул жерден сиздерден киши бара албай калды. Анан мына президент Азиз Беймырза уулу мырза ушундай сөздү жөн эле элдерди көөлгүтүп койду. Онлайн болгон учурда дагы ушундай сонун Манас атамдын баягы духу, руху баарыбызга жеттиби, кандайдыр бир ошондон кийин элдин бүт баары мындай башкача боло түштү да. Бизге дагы көз караш себеби такыр башкача болду. Бул көрдүңүзбү? Кандай бул бизге күч, бизге дем. Анан 162 мамлекет бардыгы ушуну укпаса көрбөсө да ошол жерде катышып аткан 17 мамлекет онлайн катышышты. 7 мамлекет ошол жерге официально өздөрү барып катышышты, представительдери отурду. Мына ушул жерде анан көрдүңүзбү кандай биздин Манас атабызды ушу билип атат. Анан жанагы жарлыктар жөнүндө айта кетпедиңизби? Мына былтырдагы ушул Россия менен Кыргызстандын достук мамилеси үчүн жана Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата дагы аябай сонун иш-чаралар болбодубу? Ошол иш-чараларга карата 2 жыл 3 жылдан бери биз Кыргызстанга китеп ташыйбыз. Көркөм окуу китептерин ташыйбыз, балдарга китептерди ташыйбыз. Андан сырткары ушул кээ бир жанагы баягы орус тилинен методический кээ бир пособиялар болуп калат экен эми. Ошолорду кээде сурап калышат. Ошолорду алып анан жөнөтүп ийебиз да. Бул дагы өзүнчө эмгек. Себеп дегенде орус тилин менен чындыгында биз аяк менен жашап атабыз. Кээ бир орус тилинен кыйналып, орус тилин бир сүйлөмдү так сүйлөй албаган жарандарыбыз бар. Мына азыркы күндө миграциялык закондун эмесинен кандай кыйналып атышат. Ошон үчүн билим деңгээли жогоруласа, ошо бир китепти окуса дагы бир жакшынакай бир ого өтөр баягы мындай бир көздөрүн мындай жакшы дагы ачылып, мындай миграция жолуна бир мындай дилдери тазаланып, баарын билип барышат го деген ойдо ушул эмгектин баарын жасап атабыз да. Анан миграция жана нарктуулук деген жылда өткөргөн бир жакшы ишибиз бар. Анда дагы ушул наркты дагы анан баягы биздин каада салтыбызды унутпайбыз да. Ар бир жерибизде көрүп атасыз, боз үйлөрүбүз кээде тигилип, кийимдерибизди ушундайынан кийип, ууктарыбызды кое коюп, эмненин баары бар эми. Алардын баарын тең ошо анан ошо жанагындай бир жакшынакай ошо биз дагы ошо бул Кыргызстандагы эле болуп аткан нарк куржунду ошо өзүбүздүн элибизге тараткыбыз келет. Мына ошол себептен сөзүңүз оозуңузда ал жерде миграцияда жүргөн менен ошол биздин мекендештердин баарын балдар кыздар ошол жерде чоңоюп атат да. Аларга көрсөтүш керек. Алар кайсы улуттан экенин, ошол улуттун кандай баалуулуктары бар экенин ошо сиздер аркылуу көрүп билип абдан сонун иш-чаралар. Кичинекей балдарды ошо мектеп жашындагыларды келгиле кыргызча сүйлөйлү деген долбоорубуз бар. Ал ушу мынча сүйлөп атып эми Кыргыз Республикасынын элчилигин, өкүлчүлүгүн, ошо коомдук моундай бир мыкты уюмдар бар. Ошолор диаспоралык кээ бир уюмдарды айтпай кетпесем болбойт. Абдан рахмат. Себеби ушул элчиликтин алдында ошо уюшулган келгиле кыргызча сүйлөйбүз деген долбоор. Мына азыр жыл сайын биз 27ден 37ге чейинки элчилик менен да каттанып
тыкыс иштейт экенсиздер тыкыс да, иштеп элчилик биздикинде элчилик башка жерде жок. Башка элдин элчилигинде, биздикинде элчилик ушунчалык жөн эле ушундай бир жүрөгүнөн мамиле кылышат. Ар бир иш чарабызга барып, ар бир жарандын мындай көйгөйүн билет да. Анан бул иш чарага барганда дагы бизди мындай алдыны көздөй, үндөп, дем берип, демилгелеп кетип атпайбы? Бул өздөрүнчө колдорунан кандай бир мындай сонун моралдык дух берип, бир китепти алып барып берип кеткенде дагы биз ошол жерге деп мындай башкача өзүбүздү сезип калабыз да. Ошон үчүн келгиле кыргызча сүйлөйбүз деген ушул долбоорубуз кыргызча билбеген балдарыбызга кыргызчаны үйрөтүп, орусча билбеген кыргыз балдарга орусча үйрөтүп, анан школго мектепке жөнөтүп коюп даярдоо. атабыз. Ушундай иштер абдан көп. Мына Кайрыктар казынасы биздин адабий клубубуздун мыкты иштери болсо, биз балдар адабиятында жазып атышат азыр. Сонун жакшынакай биздин өзгөчөлүгүбүз ушу балдар адабиятына, балдарга ыр жазган ушул акындарыбыз бар. Жана ошондой эле ошо балдар адабиятын болобу, кайсы ушуну орус тилинен кыргыз тилине, кыргыз тилинен орус тилине которгон котормочуларыбыз бар. Тамсил жазгандар бар. Баягы сейрек кездешүүчү нерселерди айтышыбыз керек. Алардын бардыгы эле чыгармачыл эле адамдар да. Баягы бардыгы эле филолог эмес дегендейчи, баягы өздөрүнүн даргөйүндөгү таланты менен эле жазып, эмне кылып атышат. Бирок бул деген аябай чоң жоопкерчилик, ошол эле учурда аябай чоң жумуш да. Өздөрү иштеп жүрүп, күн түн билбей иштейт эми ал жакта деген. Анан иштеп атып, анан ошол эреке чыгармачылыкты өстүрүп кеткен. Сиздердин бирикмеңиздердин азыр мен сиздин айткандарыңызды, маалыматтардын баарын угуп атып, айтып атам, сиздер деген билим берүү министрлигине, маданият министрлигинин иштерин баарын эле колго алып эле алгалап иштеп аткан турбайсыздарбы? Ооба, эң сонун. Былтыр ошо биз бул жерге келип, жыл сайын келип ушу ар кандай пресс-конференцияларды өткөрөбүз, форумдарды андай бирдеме мындай өткөзүп кетебиз. Анан былтыр бир жакшынакай келип ушу жерде Ханты-Мансийскийде да биздин Ханты кайрыктары деген бөлүмүбүз бар. Жанагы бир эле жанагы Кайрыктар казынасы деген бир эле бак азыр тарам болуп, мондай 46-48 ар кайсы шаарларда 48 агым дарыя болуп агышты да. Мына жети дубаныбызда дагы Толтура район айылдардыкы бар болуп атат. Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск кайрыктары, Америкада ушу Чикаго кайрыктары, Италия кайрыктары ушундай болуп отуруп атат да. Мына бир эле бак ушундай дүкүйгөн эми бак болду да. Буйрусун, ал эң сонун. Анан ошонун ичинде мына сиз айтып кеткендей, ошонун ичиндегилер мына бүгүн эле мына ушул жерде жолугушууга чакырганыңыздарга да миң мертебе рахмат. Ушул жерге Оштон, Кызыл Кыядан, анан жалаң Москвадан келгендер дагы ушул жерге чогулбадыкпы? Манас себеби дегенде бул ошо тез аранын ичинде уюштуруп ийгенибиздин себеби биз кыргыз эли баягы түбүбүздө, дилибизде ошончо миллиондогон саптарды жатка айткан кыргыз элинен ошо биз тукумубуз да. Анан биз эмне үчүн биз Манасты биринчи рет баркташыбыз керек, даңкташыбыз керек. Ушунун себеби да ушул болду. Мен тезинен эле уюштуруп келип кетели деп сиздерди да шаштырып койдум, кечирим сурайм. Бирок эртеңки мына курултайыбызга, биринчи адабий курултайыбызга ушул кичине жол алып аткандан кийин ушул жерден Манас улуттук академиясынан, Манастын рухунан кичине бир жакшынакай акпат алып, таасир алып, ушул жердин бир духун, рухун сезип, андан кийин ушул ишке чыксак деген ой болду да. Анан ойлогон оюбуз ишке ашты, абдан жакшы болду. Жеке чыгармачылыкта дагы бул абдан күчтүү бир сонун бир адамга мотивация берип атат да. Себеп дегенде мына кээ бир жанагы коомдук иш менен жүрүп, же болбосо өзүбүздүкү дагы мамлекеттик иш болуп атат да аякта. Анан эртеңки күнү ушу курултайда дагы биз өзүбүздүн баягы миграциянын баягы мындай тиги соттолду, бул кылмыш кылды, бул мынтык калды, документи болбой атат деген эле көйгөйлөрүн айтпай, миграциянын дагы бир жаркыраган бир мындай бир жакшынакай бир интеллектуальный жүзүн көргөзөлү деген ойда. Ооба, тилегиңиздер ишке ашсын. Эң сонун интеллектуалдык жагын көрсөтүү. Албетте баягы
улут болгондон кийин башка элдин арасында башка жерди жердеп жүрүп, бирок ошол улуттун улуулугун, анын нарк населин, каада салтын карманып, анан жөн эле карманып калбай башка улуттарга да даңазалап жайылтып жүрүү дагы бул абдан чоң жоопкерчилик, эмгек. Анан сөзүмдүн акырында дагы биз Манас академиясы өтө ынтызарбыз да. Ошо Манаска болгон көз караш, ошол сиздер диаспоралар менен иштейсиздер, мигранттар менен иштейсиздер, чет элдик адабий бирикмелер менен иштейт экенсиздер да. Анан ошо биздин улуу рухубуз, биздин улуттун духу деген Манаска болгон мамиле, же болбосо ушул Манастын духу, руху канчалык деңгээлде сиздерде муктаждыкты жаратат? Ошол боюнча кичине кеп козгоп берсеңиз. Мекенден алыс болгондон кийин бизге баягы чындыгында жетпейт. Баягы баары бир өз элиңдин жөн эле өз элиңде жүргөн абасын жутсаң эле бир өзүнчө керемет да. Эми башка жерде болсок да, ошо жердин жерин жердеп калсак дагы, ырын ырдап жүрсөк дагы, жүрөгүбүздө Манас жашайт. Себеп дегенде Манас атабызсыз, ошо ар бирибиздин үйүбүздө, мына менин үйүмдө эле ошо Манас атамдын эмне деген томдору турат. Манас китептерибиз турат. Ар бир нерселерибизге, ар бир ушул иш баштаардын алдында, иш чаранын алдында жалаң көп иш чара жасайбыз. Ошол иш чараларыбызда эми Манас менен баштайбыз. Биринчи Манас айтуу. Сөзсүз баягы кыргыз каада салттарынын атрибутикаларын коюп, баардыгын ушундай жакшынакай кийинтип, анан Манас менен баштап, бата кылып, бүт баардык жерлерди, ушу иш чаралардын баардыгы бул эми баягы мен Манастын тукумумун деген кыргыз жарандарына, кыргызстандык жарандарга бул уже бул көндүм иш болуп калган. Анан ушу Речной вокзал, сыймык тааныш. Речной вокзал деген ушу метро станция бар, ушул жерде мамлекеттик ушу Москва өкмөтүнүн ушул сейил багы бар. Ушул сейил бакта Манас атабыздын айкели турат. Ошол Манас атабыздын айкелине барып дагы ошол жерден ырларды окуп, ар кандай видео тасмаларды тартып, ишембилик болгондо барып тазалап, ошо жыл сайын мындай сезон сайын өзүбүз мындай күч алып турабыз да. Андан кийин ушул жанагы ар бир Манас китептерин жайылтуу боюнча жана ушу ар кандай ушу Сагынбай Орозбаков атабыздын, Саякбай Каралаевдин ушундай иштеринин баардыгын тең элге жайылтуу боюнча дагы абдан жакшы иштерди өткөрүп атабыз. Мына жакында эле айттым, жанагы иш чарабыз болду. Бул белгилүү Ленин библиотекасында болду. Анан чоң колдоого дагы алынып атат. Башка мына Россия жазуучулар союздарынын дагы уюмдары бизге кол сунуп, мына биз дагы өткөрүп берели ушундай иштерге. Биз сиздерге мына колдоочу болуп берели дешип, бизге ушундай эң сонун өздөрүнүн сөздөрүн айтып атышат. Сиздер ошол эле учурда мындай кылып атпайсыздарбы? Баягы Манасты жайылтуу менен биргеликте эле ошол улуттар аралык биримдик деген, бул өзү ошол Манас эпосунун осуяттарынын бири да ошол улуттар аралык биримдикти чыңдоо депчи, тилектештиги, ошол улуттар аралык тилектештик, мына ошолордун баардыгын сиздер жөн эле окуп эле ушундай Манас эпосун ушундай деп калбай, сиздер ишке ашырып, аны практика жүзүндө далилдеп атасыздар да. Бул абдан чоң жумуш. Аябай сонун жумуштарыңыздар бар экен. Мен айтар элем, ошо биздин Манас академиясы тарабынан дагы мындан аркы биздин багытыбыз деле бир экен. Ошо сиздер деле ошо улуттун уюткулуу, каада салтын, рух населин жайылтууга бел байлап атасыздар. Чет жерде жүрсөңүздөр дагы. Биз эми мекенибизде болгон менен, биз дагы ошо мекенден сырткаркы мекендештерибизге кол сунуп, колубуздан келген китептерди жайылтып,
лекцияларды уюштуруп, биз дагы өз колубуздан келгендерди жасап атабыз. Мындан ары деле ошол кызматташтыгыбыз мындан ары да бекемделет деген ишеним арткым келет да. Туура. Анткени сиздердин ушунчалык жигердүүлүгүңүздөрдү, абдан жаратмандыгыңыздарды, иштермандыгыңыздарды көрүп туруп, бул мекенибизде жашап аткандар абдан шыктанат деген ойдомун. Анткени канчалаган биздин көрөрмандар азыр кунт коюу менен сиздин ар бир сөзүңүздү, дилиңизден төгүлүп аткан ар бир ой толгоолоруңузду мындай кайдыгер эле эмес, чын ниети менен берилип угуп атат деген ойдомун. Ошондуктан мындан ары дагы сиздердин чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайм. Мына эртеңки эң чоң өзүңүз айткандай биздин тарыхта биринчи жолу деп мындай ооз көптүрүп айтып койсок болот го. Ушундай чоң форумду ачуунун алдында турат экенсиздер. Бир канча конокторду алып келиптирсиздер. Бул адабияттын, кыргыз адабиятынын өсүшү жана башка адабияттар менен, башка элдин адабияттары менен абдан мамилелешип болушуна дагы бир көпүрө болуп атыптырсыздар. Ылайым эле ошондой болсун, адабиятыбыз, маданиятыбыз өнүгүп өсүп турсун. Сизге дагы бекем ден соолук каалайбыз. Анан сиздин биздин көрөрмандарга айта турган сөзүңүз болсо, сизге сөзүңүзгө конок берейин. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, жалпы баардык эле окурмандарыбыз, баарыңыздарга тең бекем ден соолук каалайбыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, чыгармачылык табыш болсун, ар кимиңиздерде болбосун. Алыста жүргөн ушул ар бир үй бүлөдөн эле бирден ушу алыс жакта миграция жолунда жүргөн ушул мүчөлөрүңөр болуш керек. Ошолордун баардыгы тең ден соолукта, алты саны аман. Ушундай бир жакшынакай кыргыз элине, кыргыз жерине, мына ар кайсы жерибизде тең сонун гүлдөп, өнүп, өсүп атыптыр. Ошол башка өлкөнүн жакшы бирдемкесин көрсөк, ошонун баардыгын биз өзүбүзгө алып келип, чаптап, мындай бир жакшы өзүбүздүн только мындай бир жакшы жагыбызды гана көрсөтөлү демекчимин. Жана ошондой эле мына ушул жерде Манас улуттук академиясынын ушу касиеттүү төрүндө отуруп, Гүлзат Майченовага, Азиз Баймырза уулуна жана Назира Алы кызына терең сизге, мына сиз баштаган ошо бүт коллективиңизге терең ыраазычылыкты билдирип кетем. Себеп дегенде биз мына өткөндө апрель айында Гүлзат менен Назира барып кеткен да. Барып кеткенден кийин ошо бизге бир кандайдыр бир дагы бул мындай бир шык болду, дем болду, түрткү болду. Ошондон кийин баягы өзүбүз эле Манасым, кыргызым, элим, жерим деген жаныбыз ого өтөр бизге бир башкача жакшы жаңылыктарды берип, биз ушу Манас улуттук академиясынын кошунунун мүчөсүнө кабыл алынып, анан эми артыбыздан дагы кол жайнаган баягы кошундарды жыйнап алып келип атабыз. Бул адамдардын баары тең кубанычта. Кичинекей ушу балдарыбыздан өйдө тең ошолорду Манас айттырып, кыргыз кийимин кийгизип, ошо ынтып эле келдик элек. Эми ошол духубузга дух, рухубузга рух кошулду. Бүгүнкү бул берүүдөн кийин дагы өзүбүзчө бир жакшы бир Манас дүйнөсүнө дагы да терең жана мондай сүңгүп киребиз. Сиздерге чоң рахмат. Дагы жакшылыктар менен келип, сиздер менен учурашабыз, чыгармачылык ийгиликтер менен бөлүшөбүз. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Сиздерге рахмат. Чет жерде жүрсөңүздөр дагы Манастын ушу туусун көкөлөтүп жүргөнүңүздөр үчүн бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик коштосун. Эртеңки форумуңуздар абдан жемиштүү, түшүмдүү болуп, биздин элибизге дагы руханий канат байлай турган жакшы өзүнүн жөрөлгөлөрү менен кубанта берсин. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Дил маегибиз чыныгы дил маек болду. Дилден чыккан сөздөрүңүздүн баарына ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Сизге чоң рахмат. Андемесе биздин дил маектин көрөрмандары бүгүнкү коногубуз менен абдан дилден чыккан жакшы маек куруп бердик. Кийинки маектерибизде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.